Бишкек шаардык соту 31 январдагы чечими менен стоматологиялык клиникада чарчап калган 3 жашар кыздын өлүмүнө айыпталып кармалган дарыгерди үй камагына чыгарды. Анда сот шектүүнүн туруктуу жашаган жери бар экенин, ага коюлуп жаткан айыптын өтө оор эмес категорияга киргенин эске алгандыгы айтылат. Деген менен мындай чечимге Алиянын жакындары макул эмес. 3 күндөн бери президенттик администрациянын алдында акыйкаттуулукту издеп жүрүшөт. Кызыбыздын өлүмү өтө оор эмес категорияга киргидей, ал ит эмес да деген Алиянын жакындары соттун бул кадамына нааразычылыгын билдиришүүдө. Кыздын өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин медициналык жана фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен иш козголуп, бир дарыгер камакка алынган болчу. Алия Кубанычбекова 2023 жылы 18 декабрда тиш доктурда 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Апасы Айгүл Исакованын айтымында, кыздын тиштери ооруп, ириңдеп жаткандыктан аны дарылатуу үчүн ата-энеси Бишкектеги Дентамакс жеке клиникасына кайрылып, доктурлар операция керек экенин билдирген. Операция аталган клиникада эмес, Иса Акунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунда жасалган. Атасы алдын ала дарыгерлер менен сүйлөшүп, кызын 18 декабрда клиникага алып барганын, ага севаран дарысын жыттатып, тишин тазалайбыз дешкенин, бирок ага ийне сайышканын, наристе ошол бойдон ойгонбой калганын айткан. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган 3 жашар кыздын өлүмүнүн чоо жайы кийинки материалда. Менин баламдын өлүмү жеңил эле кылмыш экен да, значит, бул эми сен ичкер деген эле адамдык эме кылып атат да бул. Кылмышкер үйүндө отуруш керек экен. Үйүндө күтүп отуруп туруш керек экен, жазасынчы. Зар какшап ыйлаган бул аял тишин дарылатууга барып чарчап калган 3 жаштагы Алиянын чоң апасы. Ал өлкө башчысы Садыр Жапаров менен жолугууну талап кылып, өкмөт үйүнүн астында өксүп турат. Анткени небересинин өлүмүнө шектелип камакка алынган анестезиолог үй камагына чыгарылыптыр. Мындай чечим Алиянын жакындарынын нааразычылыгын күчөткөн. Булардын, значит, акчаларын берди. Өйдө жактагылар звонт этти, ошон үчүн ушул дагы эле кармалып турат. 2 ай болду. Тыянак жок да. Эптеп отургусуп, Октябрьский суд эптеп биздин эмелерибиздин баарын карап отургузса, городской суд чыгарып коет да. Кыздын өлүмүнө шектелип кармалган дарыгердин бөгөт чарасы 31 январда Бишкек шаардык сотунда каралган. Анда сот шектүүнүн туруктуу жашаган жери бар экенин, ага коюлуп жаткан айыптын өтө оор эмес категорияга киргенин эске алып, дарыгерди үй камагына чыгарганы айтылат. Соттук коллегия сот актысын чыгарууда коюлган айып анча оор эмес кылмыш категориясына таандык экендигин, ага карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинде каралган негиздер жок болгондугун эске алган. Бирөө өлүп атат да, кичинекей наристе өлүп атат, биз наристеден айрылып атабыз. Ошого сот болгучакты үйүнө отуруп турсун деп чечим чыгарып койгону бизге аябай өкүнүчтүү болду да. Мындайча айтканда, баягы биздин жарабызга туз септи кайрачы. Мына ушул врач Кудайдын кызындай эле экен. Муну алып барып териштире албай атат, же камай албай атат, же сурай албай атат. Бул ким билбейм, бизге түшүнүксүз болот да бул жагычы. 3 жашар бөбөктүн өлүмүнөн кийин анын апасы психологиялык жактан жабыркап калганы да ачыкталды. Учурда атасынын абалы да жакшы эмес экен. 6 айлык неберемди каралбай калды. Келиним психически больная болуп калды. Бул экөөнүн турмушу бузулду, үй бүлөсү талкаланды. А буларга ким жооп берет? Мына сот ушулардын баарын билип туруп, жашаган жери точно аныкталбай, анан качпайт деп туруп чыгарып койду да. Акыйкаттуулукту издеген жарандар менен өкмөттүн өкүлү Эдил Байсалов жолугушуп, учурда кыздын өлүмү боюнча тергөө иштери уланып жатканын, шектүүлөргө карата толук кандуу чечим чыга электигин белгиледи. Үй бүлөгө түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эч ким актаган жери жок аны. Биз да актабайбыз. Биз дагы албетте биз дагы кабыргабыз кырышып турат. Бул жерде жанагыл сотту күтүш керек. Алар эч жакка качып кетпейт. Ага значит жооптуу органдар ага жооп беришет. Эч жакка качып кетишпейт алар. Эми анан кийин жанагыл кесилгенден кийин анан кийин жазасын мойну менен тартышат. Нааразычылыктарга байланыштуу Бишкек шаардык сотунун коллегиясы маалымат жыйын өткөрдү. Анда судья Мират Диниев анестезиологду үй камагына чыгаруу чечиминде эч кандай мыйзам бузуу болбогонун белгиледи. Тергөө органдары озуп жаткан айып боюнча анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Биздин эми карап жаткан материал боюнча
жашаган жери бар, өздүгү аныкталган Кыргыз Республикасынын жараны экендиги. Бул жагдайлардын баарын эске алып, соттук коллегия ушундай чечим кабыл алууга мыйзам боюнча биз ушундай чечимди кабыл алдык. Билбейм мен, мени карап, кайсы эмеңер менен карап ушундай эме болуп атасыңар. Сизде да карындаш бар, сизде эне бар. Ал эми Алиянын жакындары мындай чечимге макул эместигин, шектүү жазадан качуунун амалын издеп жатканын айтышууда. Түнү менен жасап келип атышат паспорттун баарын, эме документтин баарын. Ал жерде эч кандай буларда документ жок, подпольный иштеген мунун баары. Мунун баарын айтып, мен Кудай буйрса эми суранып атам Нуркожоевичке. Бул жерде үстүндө ким турат мен жакшы билем. Жакшы билем. Сизди да жакшы билем. Судьялардын айтымында эгер шектүү үй камагынын шартын бузса, ал кайра кармалып, баш коргоо чарасы кайрадан каралат экен. Тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан кезде бул жашаган жеринде жашап жатабы, жанагы чектөөлөрдү аткарып жатабы, алар көзөмөл жүргүзөт. Эгер чектөөлөр бузулса, чектөөлөр бузулгандын өзү мыйзам боюнча анага бөгөт коюу чарасын өзгөртүп, кайра камакка алууга негиз болот мыйзам боюнча. Тергөө органдары кечээ күнү үй камагына чыккандан баштап тиешелүү чараларды көрдү болуш керек деп ойлойм. Алар да иштин баягы чоң резонанс жаратып неметип аткандарын көрүп атышат. 3 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин медициналык жана фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен иш козголгон. Юрист Ахунбай Кошоевдин айтымында, бул ишти кароодо сот өкүлдөрү да кылдаттык менен мамиле кылып, дарыгерге карата акыркы өкүм чыкканга чейин аны кармап туруу деле туура болмоктугун белгиледи. Анын баарын толук билиш керек. Толук билбегенден кийин айтыш кыйын. Бирок негизи ата-энеге сабыр тилеп, анан жанагыл медсестранын үй камагына чыгарып койгону бир аз шашып койгондугу. Эгерде кылмыш иш козголгон болсо, кое туруш керек болчу. Тиги баланын ата-энеси да күйүп турса, анан келип чыгарып жиберсе, кайра жан ачыйт да. Кое туруш керек болчу. Кое туруш керек болчу дагы толук далилдеп туруп, анан негиздеп туруп, анан баягы негизин айтыш керек болчу. Маалым болгондой, Алия Кубанычбекова 2023-жылдын 18-декабрында Иса Ахунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун анестезиология жана реанимация бөлүмүндө 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, анестезиолог камакка алынса, Иса Ахунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борбордун директору, бөлүм башчысы, тиш доктор кызматтан бошотулган. Биздин кызматкерлер чалып сураса, комиссияда өзүнүн ишин жыйынтыктайлай экен. Жыйынтыктаса, буйруса, биз дагы бир өзүбүздүн көңүл буруу актыларынбы кабыл алабыз да. Мешеке деп айта албайбыз, бир гана тергөө амалдарынын жыйынтыгын караш керек. Андан тышкары соттун адилеттүүлүгүнө караш керек. Айтор Алиянын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши, дарыгердин иш аракети, соттун чечими канчалык деңгээлде адилеттүү, анестезиологка акыркы чечим кандай болот азырынча белгисиз. Деген менен соттун чечимин жогорку кеңештин депутаттары да сынга алып, бул иште президент көзөмөлгө алуусу керектигин белгилешүүдө. Наристе өлүп атат, адам өлүп атат. Бул кандай анча оор эмес кылмышка кирет. Ошон үчүн биз эне катары суранабыз. Президенттен да суранабыз. Ушуну жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып, бул маселени дыккат караш керек. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.